Тургунбай Садыков, известный скульптор Киргизии. Своим творчеством и общественной деятельностью он внес значительный вклад в формирование и развитие станковой и монументальной скульптуры республики. Кыргызстандын профессионал скульптору, улуттук маданияттын өнүгүшүнө зор салым кошкон чыгаан сүрөтчү Тургунбай Садыков түрк дүйнөсүнүн көркөм сүрөт академиясынын эң жогорку наамы академик наамына татыктуу болду. Бул сыйлык кыргызстандык кыл калем чеберлерине алгач ирет ыйгарылып жатат. Агайдын биринчи 90 жылдары, экинчиси ушул кыргыз маданиятына, кыргыз монументалдык искусствосуна агайдай салым кошкон эч ким жок. Агай легенда. Ошондон бул сыйлык биринчи кезекте агайга беришет деп ойлойм. Бүтүндөй түрк дүйнөсүнө таанымал улуу инсан экендигин бүгүнкү сыйлыктан да көрүп атабыз. Түрк дүйнөсүнүн академиясынын академиги деген бул чандаган адамга берилчү жогорку наам. Ошон үчүн Тургунбай Садыковдун жасаган айкелдеринен биз ушу кыргыздын тарыхын, кыргыздын тарыхый басып өткөн жолундагы чыгаан инсандардын манас бабабыз баш болгон бүт тарыхын бүгүнкү күндө жалпы кыргыз жаштары, жаш муундар мына ошондон үйрөнүп атат. Академик филармониянын алдындагы Манас Баатырдын скульптуралык ансамблинин бир кезде Ала Тоо аянтында тургузулган эркиндик статуясынын, ошондой эле эл куту монументалдык эстелигинин автору. Ошондой эле ал Борбор калаанын чок ортосунда жайгашкан Уркуя Салиевага арналган революциянын каармандарына деп аталган монументин 12 жыл ичинде бүтүргөн. Чыгарма жаралыш өзү наукасы бар. Анан образ пайда болот, анан материалга өтөт, анан гипске өтөт, анан мягкий материалдарга өтөт да, анан бул өтө оор маселе, өтө оор маселе. Дегенде башта пайда болот композиция. Анан акырындык менен жылып отуруп чыгармага пайда болот да. Жасаган ар бир ишинде ошо элдин руху бардыгы тең камтылган. Ошон үчүн ушундай улуу таланттарыбызды кош колдоп дайыма көтөрмөлөп жүрөлү. Кыргыз эли сыймыктанат. Бүткүл дүйнөдө азыр мындай адамдар баягы орусча айтканда раздвоевчу болсо. Чыңгыз Айтматовдон кийинки керек болсо Союзга, дүйнөгө аты чыккан абабыз. Кыргызда Тургунбай Садыковду тааныбаган, билбеген адам жок. Себеби бул кишинин жасаган эмгектери, мына бул жасаган сүрөттөрү, скульптуралары биздин Кыргызстанда, ошонун ичинде албетте Бишкекте көп жерлеринде турат. Скульптордун чыгармалары Россия, Япония, АКШ, Франция, Польша, Люксембург, Монголия жана Кытай сыяктуу өлкөлөрдөгү музейлерде жана скульптура аянттарында коюлган. Учурда Тургунбай Садыков 90 жашта болсо да, улуттун руханий мурасын улантып, жаштарга сабак берүү менен жаңы муунду тарбиялоодо. Айсулуу Асанбекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.